Всем привет! Салам, достор! А мы все едем в далекие края. Кыргызстандын бардык эң белгилүү аймактарын кыдырып чыктык окшойт. Да, Эндрю, остался еще один регион. Самая последняя точка нашего гастрономического путешествия и самый отдаленный регион нашей страны – Баткенская область. Экинчisi Жалапаттан Баткенге түз маршрут жок экен. Ошондуктан биз биринчи Жалапаттан Ош шаарына келип түштүк. Андан соң Оштон Баткенге сапар алып баратабыз. Да, зато по деньгам совсем недорого выходит, если вы, конечно, выберете такой же бюджетный вариант проезда, как и мы. Например, стоимость проезда от Жалапата в Ош в микроавтобусе составляет всего 120 сомов, а от южной столицы до Баткена 307 сомов за одно посадочное место. Анысы үчүн бирок убакыт менен алсак, жол бир топ эле узак болуп 7 сааттай жол жүрүп калат турбайбызбы? Самое главное, чем дольше ожиданий, тем слаще результат. Возможно, именно это путешествие превзойдет все наши ожидания и запомнится на всю жизнь. Азырынча бул аймак табышмак болуп турат. Эмнеси менен уникалдуу болот экендиги мени абдан кызыктырып жатат. Пока мы едем, мы можем спросить у пассажиров. Абдан сонун болот эле. Менин кызыгым кичине басымдап калат эле. Баткен негизинен өрүкү менен таанымал. Өрүктөн жазылабы тамаш? Өрүктөн курутуп сатабыз. Кичине вареньялар кылат, компоттор кылат. Ошол. Ысык тамак жасалбайт да? Жок. Компот жасалат да. Кыйканчылыкка бай, күрүч эгилет. Аш жасайбыз, мастава жасайбыз, шөбүлө жасайбыз. Онун калган калдыктарын малдарга жем кылып беребиз. Биз чыгымы жок да. Кашек болот, талеги. Баткен ашы эмнеси менен Айырмаланышы. Билбейт ушу Оштогунда эле болсо керек, эми Ошто өзгөн күрүчүнөн жасалса, Баткенде Баткен өзүнүн ак күрүчүнөн жасалат, ошо ак турпактын, кайсы жердегиси ошол. Ошонусу менен айырмаланат. За приятным разговором с местными жителями мы забыли, как время пролетело, да, Эндрю? Но, тем не менее, мы прислушались к советам баткенцев и прибыли на место, где, по их мнению, выращивают всем известный баткенский рис. Баткенде күрүч өсүрүлөт дегенге мен дагы эле ишенбей жатам. Бул жер аябай кургак экен. Ан күрүч болсо, негизи сууну аябай көп талап кылат. Кантип өсүрүлөт болду экен. А это мы узнаем совсем скоро. Еще чуть-чуть проедем, и все. Аз эле калды окшойт. Кичине чыдай турайын. О, кичине чыдай турчу. Алар ачылып, күрүч болуп чыгат да, бияка шалы болот. Шалы деп айтат. Кийин уже процесс готовый продукция болгондо күрүч дейли. Ага чейин шалы. Баардыгын эсептегенде канча убакыт кетет да? Ошо боюнча айтып бересизби? Ошол мына актырпак күрүчтөрү 110 күндө пишат да. 110 күн талаплат. 3 ай ашыгыраак болот да. Май айынан баштап июнга чейин, негизи июнь акырга чейин. Эртең сентябрдан баштап октябрь ичиде 2 ай жыябыз да ошондо. Азыр мына сүт болуп турат да бул. Чыккандан кийин толот ичи. Мунун ичиде пока пустой. Это өсүп чыгып, мындай чыккандан кийин
Özü iyilet, gürüç bolup. Bu hazır süt de bunun içinde. Süt eştekesi Молочный. Eştekesi жоқ. Кейін гүрүчкө толот. Ошо сүт катыйт да кийин. Суну кайдан аласыздар? Суду дарыядан, бияктан тоодон Сох деген дарыя бар бизде. Ошол жактан келет. Ал Мөңгүдөн келеби? Мөңгүн дарыя. Мөңгүн дарыясында. Суу таңсыздыгы жок, кеңири. Дарыя, мисалы үчүн, дарыядан жазда 250-300 кубка чейин суу болот. Бизге какой-то процент эле келет, 17-18 куб эле суу келет дарыядан. Эндири бул суу деген эми эртең бышкандан кийин уже суу ташталат. Мунун суу өзү кургайт. Жерге неме кургап кеткенден кийин анын шалынып орушту башталат да. Колдо орулат баардыгы. Анан комбайн кирген жерлер комбайн кирет. Комбайн кирбеген жерге мындай жатат бышканда. Колдо орушат основном. Жарым комбайн бар да, колдо оруп туруп кийин салабыз, ошондо чыгат. Анан орчууда акшамда комбайн бар, кирип оргон. Бул шалы пышканда көп эле жатат да. Мындай тикке турганын баарын шал орот. Анан жатканын колдо оруш керек. Колдо орушка туура келет да. Канча гектар себилет? Биздин айыл өкмөткө где-то 2000 гектардай себилет. Балким жаан аябай тынбай жаап аткан учурда кандай болуп кетет? Жаан тынбаса токтоп турат да. Бул бышпай калат ошо. Жок, пышат. Пышат уже. Асында өзүнүн суусу бар экен, анда жаан анды бизде жаан жаай бербейт да. Бу жерде андай погода жок. Бизде жаан аз болот. Сиздер өстүрүп жаткан күрүчтүн өзгөчөсү эмнеде? Өзгөчөсү мындай сахарность немелери да адамга сиңимдүү, абдан жакшы күрүч, так күрүч. Баткен күрүчү дейт, ак турпак күрүчү дейт, аты ар түрдүү айтышат да, өзү дөзүрө күрүч бул. Баткенде өстүрүлүп жаткан күрүчтүн канча түрү бар? Түрү көп. Мунун түрү көп го. Азыр основной ушул өзүбүздүн ак турпак күрүчү, дөзүрө күрүч эгебиз. Анан мына лазерге талап көп болгон үчүн лазер деген күрүч бар. Мына азыр талаада ушул лазер күрүч эгебиз. Анан взрос деген бар, көп неме берет. Мындай түшүмдү көп берет, ошону эгебиз. Анан Андижан деген Өзбекстандык уругу бар, ошодон эгилет. 4 түрү эгилет основной азыр. А так түрү көп. Сиз 3 ай талап кылат экен да? Бул өсүмдүк. Ошо 3 айда күндө келиш керекпи? Бул жерге күндө карап туруш керекпи? Же өзү менен өзү эле астына суу куюп берсең, өзү менен өзү эле өсө береби? Күнүгө келиш керек. Келип карасаң жакшы, убактың жок болсо, черезден келесиң. 3-4 саат убакыт кетет. Сууну эле караш керек. Бу жерде азыр 3-4 саат бир күндө келсең, нормальный. Көп жерде айтат го, кайсы жерде күрүч өспөсүн, ошол жерде жергиликтүү жашоочулар дайыма ошо күрүчтөн тамак аш жеп турушат, күрүчсүз такыр отура алышпайт деген бир имиштер бар да, ошо силерде кандай? Туура эле, күрүчкө көнүп калганда баары төлгө күрүч жейт. Болгон тамагы күрүчтөн? Жок, болгон тамак эмес, эми башка тамак дагы жейбиз, биз дагы элдердей эле. Бир неделеде бир жолу аш жейбиз да. Ашсыз отура албайсыңар? Ашсыз отура албайбыз. Bizde ак турпак күрүчү, мисалы үчүн, почти жок эле немеде Бишкекте сатылбайт. Ушул эмнеге? Бизде эмне кымбат, жебейт окшойт аны. Килограммача? Килограммы азыркы убакытта 120дан 170-160га чейин. Андай күрүчтөр аяка барбайт. Өзбекстан алат. Эмнеге мынча кымбат болот? Значит, Өзбекстан требует. Ушундай алышып атат алар. Өзбекстан алып атат да, ошончо кымбат. Спрос бар да. Спрос көп үчүн эле спрос бар ошол жака. Бул буга чейин 100 сом тегерегиде болуп жүргөн. Вообще кымбаттаган да, эмес арзан болгон. Эми өзүн окупай кылыш керек да баары бир. Кымбат дейсиңер, кымбат эмес. Мээнети бар го мунун. Бизде мисалы үчүн азыр 120дан алабыз десе, Өзбекстан 130дан алам деп коет. Канча болсо ошол потребность алып кетип калат. Демек, Баткендин күрүчү, Баткендин бренди деп эсептесек болобу? Жөн мындай сөз менен эсептесек болот.
Söz menен эле. Биздики Өзбекстанга киргенде, Өзбекстандын мына жерде Чоңгара деген анклав бар биздечи. Ошо Чоңгара күрүчү деп кирет аяка. Уже Өзбекстан өзүнүн брендин коёт. Тажикстанга кирсе дагы Тажикстан алып кирет дагы өздөрү упаковать кылат. Кана көтөрсүн ошентип бренд кылып бизди келип цехти курсундар. Упаковка жок, бренд жок, баягы маркировка жок, ошо бренд жок. Бизде өстүрүлүп анан Мага обидно. бизге баарыбызга обидно. Чынбы? Чын. Уже мына жыйылып бүткөн, уборка бүткөн жер. Баягы сууда жүрөт деген ондай аз эле да, азыр бар жок эле кургайт жер. Кургатып туруп анан жыят да. Чогултпайт турбайбы, суунун ичине кирип алып. Ондай жер где-то 10% да. Суунун ичине кирип алып. Суудун ичиге кирген жер где-то 10% жерде бар да, андай так курук көп эле жерлер мындай кылып жыят. Ошо талада көргөн шалыңар баягы пышкандан кийин мынтип алып келет да, мынтип асфальтка жаябыз. Мына мынтип күндүз жаап коебуз. Күн тийсе неме болот, түнү жайылат. Мына шалы болот, шалы да ушул. Күндүзү күн неме кылып коет. Кийин сынып кетет да күрүч. Сынбаш үчүн ушинтип, анан эртең күздө күн салкындап калганда жөн эле күндүзү да жая беребиз. Бул канча жайлат эми, канча ай? Şu kurgağıça mıntıp açıp görüyoruz da. 3 gün, 2 gün, 4 gün her türlü öyle. Bana açıp görsen gülüş bulut bu nasıl. Bunu tip tekşeriyoruz da. Tekşersek gülüş kurgağan bolsa, Akçuvazga alıp barabız. Hazır Akçuvazga da alıp baram. Kantip değer degen görstem. Jap koyalım. Şunday asfaltga jayıp kurgatабыз. Bölötte ki buna yerigi. Lazer gürüç. Buna sınırı maydas. Özü ajratып чыгат турбайбы, үстүнөн ajratып чыгат. Бuna еликте елеп чыгат. Бuna gürüç жебейбиз да, биз да өзүрө жейбиз да только. Лазерди эч ким жебейт бу жерде. Койго дагы кылбайбыз. Неге? Шаардагылар жейт лазерди. Айылдагы биз өстүргөндөр жебейбиз аны. Неге? Дамсызбы жагандай? Дамы ошо плов чыкпайт да, мына жакшы плов болот. Буга бай шаарга барганда этти көбүрөөк кошуп, майды кошуп, койдун майыны, куйругуну кошуп, эме кылсанан кийин дамы чыкса ошону жакшы болуптур деп жей берет да. Атак эң жакшы күрүч бул дезире күрүч. Баткенский ак күрүч. Бул уруктар башка жактан келгенде, баягы бройлерный тоок дегендей. Туурабы?
является источником сложных углеводов, которые дают организму долгосрочную энергию. Бұл азықтар içinde абдан көп витаминдер бар. Қаншалық көп жесеңер, ошончолук көп оорулардан айрыласыңар. Эң негизгиси нерв жана жүрөк кан тамырлар системаларына жакшы таасир берет. Поэтому японцы считают рис божественным продуктом, уверены, что у него даже есть душа. Себеби ал uzun ömрдүн булагы болуп дүйнө жүзү боюнча эсептелет. Вот, значит, баткенский рис тоже в какой-то степени претендует на звание источника долголетия. Ооба да, канчалык көп тамак ашка кошулса, ошончолук пропагандаланып турат да. А для приготовления каких именно блюд местные жители используют баткенский рис, узнаем прямо сейчас. Тактап айтканда, кайсыл уникалдуу тамак аштарынан күрүчтү колдонушат экен. Анда эмеси сапарыбызды унутабыз. Да, я в предвкушении новых вкусных впечатлений. Мен дагы. Нет какого-то одного рецепта плова. Их на самом деле так много, но в нашем случае речь идет об уникальных, но разных способах приготовления одного и того же блюда. Название вроде звучит одинаково, но по вкусу и рецепту выходит по-другому. Ооба, белгилүү оштун ашынын даярдоокмасын абдан тыкандык менен эми айтып беришти эле мурунку программаларыбызда. Андан кийинки башка аштын кандай даярдашын элестете албай турам. Да, Эндрю, если ты сам попробуешь приготовить блюдо местной кухни, ты сразу поймешь разницу. Мен дайыма даярмын. Эже биз азырга чейин оштун ашын жеп көргөнбүз. Баткендин ашы эмнеси менен айырмаланат? Кандай өзгөчөлөнөт? Оштордун ашынан баткендикин айырмасы. Баткендин айырмасы биздин күрүчтөрүбүз өзгөчө. Анан мен билген күрүчтөрдүн 5-6 сортун билем. Жайдары күрүч, давдыра күрүч, вазир күрүч, узорс күрүч, анан эң мыктысы калек күрүч деп коет. Анын айырмасы калек күрүч деп коет. Калек. Анын айырмасы кылкандуу эмес. Калган мен айткан сорттор кылкандуу, аларды ар кандай жол менен тазалап алышат, а бул акыркы мен айткан калек сорту кылкансыз күрүч. Анан кийин биздин күрүчтөр башкалардан айырмасы даамдуу, сууду өтө көп көтөрөт. Анан кийин анын арасында тез быша турган да бар, кечке быша турган дагы бар да. Азыр кайсыны? Азыр биз жайдары күрүчтөн басабыз. Анан ал сууду жакшы көтөрөт. Ак турпактын жайдары күрүчү. Бул кандай суу экен? Бул жылымылык эле сууга жибитип коебуз. Бул жайдары күрүч. Анан бул сууду жакшы көтөрөт. Жибигенде биз казанга түшкөндө дагы суун азыраак куйганыбыздан кийин бул суу өтө өзгөчө, көлөмдүү болуп чоңоет. Даамы жагынан, кубаттуулугу жагынан башка күрүчтөргө караганда өзгөчө. Канча убакыт турат? Бул жарым сааттан ашыраак турду. Анан казанда дагы биз бышырып демдегенден кийин жарым саат кармайбыз. Эже каяктан баштайбыз? Ашты баштардан мурда биздеги аш бышыруунун эң сонун ыкмасы бул өзгөчө өрүк отун. Бул өрүк отунду бул өтө кургак, жеңил, анан кийин бат күйөт. Анан кийин бул өзгөчө болгондугу бат күйүү аркылуу биз ашты ушул жеңил отун менен бышыра алабыз. Биз өрүктүн мөмөсүн эле жеп бүтпөстөн мунун акырында келип курап калгандары болот, жарабай калгандары болот, карыгандары болот, ошолорду отун катары пайдаланабыз. Ушуну менен биз ашты бышырабыз. Бизде Баткенде басымды ушул өрүк отунга коет. Анткени аш деген биз үчүн эң сыйлуу, жакшы тамак болгондуктан биз өзгөчө көңүл бөлүп ушул өрүк отундар аркылуу бышырабыз. Анткени биздин ар бир эле Баткендиктин үйүндө өрүк отун бар. Калориясы күчтүү, чогу көп болот, көпкө кармайт. Бул отундун түтүнүндө деле эч кандай зыяндуулугу жок. Ооба. Түтүнү дагы эми жакшы жытынат, Жыты дагы жакшы, анан мындай. Ден соолукка өтө зыяны жок да мунун. Канча колдонсок дагы. Эттен баштайбыз. Piyazdı bергile.
пияз кызарганча куурабыз. Ну, калтырбаш керек бе? Ооба. Бат-батын аралаш керек, Кызыл аш кылабыз десек, пиязыны кызыл кылып куурабыз. Анан кийин ден соолукка өтө эле куурган деле зыян го. Ошондуктан өтө куурбай деле сабизди салсак боло берет. Сабизибизди салып атабыз азыр ашка. Аны аяктан туурай берсин, бияктан биз салып койдук. Бул кандай сабиз болот? Бул Сары сабиз бул. Сары сабиз. Bir uç, Калганын кайнап чыккандан кийин көрөбүз. Азыр эми биздин аштын зиребеси даяр болду. Буга эми биз күрүчүбүз 1,5 килограмм күрүч, ошого ылайыктап суу куябыз. Бизден өйдө 25-30 километр өйдө Кара Булак деп ушундай жайлоо айыл бар. Ошо жактан ары өсөт. Зере демеш. Зере. Бул канча жартысы канча грамм кошуп атасыз? Бул азыр мен мындай 1,5 килограммга аз эле. Мынау өзү кичине эле 150 граммдык эле мен аз эле кошуп атам. Анткени биздин күрүчүбүз 1,5 килограмм. Бул ошого ылайык. Жети адамды расчет кылып эсептеп аш басып атабыз. Анан 7 адамга 1,5 килограмм күрүч салдык. Анткени 1 килограмм күрүчтөн 2 табак аш түшөт. Анан биз 1,5 килограммды аш салдык, ошондо 4 табак аш болот азыр. Ошол 7-8 адамга нормальный болот. Ооба. Анан ар бир мисалы мен көбүнчө 30-40 адамга аш демдеп жүрөм. Анан дайыма 4,5-5 килограмм жетет. Урматтуу, сыйлуу коноктор үчүн анан биздин өзгөчө тамагыбыз ушул аш. Келген конокторду дагы, узатуу дагы, тосуп алуу дагы бардыгы бизде көбүнчө ушул аш менен болот. Аш беребиз. Негизи эми көбүнчө аялдар жасайбы же эркектерби? Үй бүлөлөрдө чакан адамдардын арасында аялдар жасайт. Анан айттым го, ушул 30 килограммдан өйдө бир маарекелер болуп калат, баягы туулган күн деп коет, же болбосо өзүнүн чогулган үй бүлөсүнүн санына карап көбүрөөк болуп калса, эркектер жасайт. Бала кезибизден эле энелерибизди ээрчип жүрүп, биз ашты кандай даярдаганды бүргөнгөнбүз да бардыгыбыз. Анан айрыкча келген келинди дагы көбүнчө аш жасатып сынап көрүшөт да бизде. Кандай кылар экен деп. Чеснок кошобойт. Мен азыр кошоюн деп атам. Сарымсак кошобойт. Ооба. Бул деле жакшынакай даам берет. Күрүчүбүздү салалы. Биздин зиребебиз кайнап даяр болду. От жакпай эле коебуз эми. Отту тартабыз эми. Мына эми болду. Эми жарым сааттан кийин аш даяр болот. Мындай болгондо өзүнөн кайнап чыгып аткан бууга дагы ошончолук күрүч жакшы бышат. Аш казанын түбүнө тартып кетпеш үчүн мына астындагы чогуну тартып кичине азайтабыз. Анан өзүнүн бууна өзү демжеп күрүч пиширет. Отунун мындай жалындын күчтүү отунун кереги жок. Çok жерге түшүрөмбү деп аттым эле, жакшы болду. Ашыбыз даяр болду. Кызыл аш болду. Апа-бака болбойт. Кызыл аш, апа-бака кылыш үчүн өтө куурбайсың. Кызыл аш кылыш үчүн ушинтип сабизди, пиязды жакшы кууруп алсаң, аппак күрүч деле сулуу болуп, ушинтип кызыл болуп калат.
Бул эмне эмесин терип атасыз? Этин бөлөк кылып салам да. Баткендеги оштуктардан өзгөчөлүгү этти ар бир салган табактын бетине басып беребиз биз. Ар бир табактын бетине бөлүнгөн эт берип атканда 2 адамга бир табак же болбосо 4 адамга бир табак болгондо ошол эт бардыгына бирдей жетет. Бул Эдикке, бул Салтанатка, бул тиги кызыма, бул Арскынга, бул Алияга, калганыга деп бирөөнү калтырып коеюн. Мына ушинтип биз конокторго ушул ашты тартабыз. Sorun görünüp koskenda, Мына отургулайын биздин баткендиктердин ашына. Кош келипсиңер. Вот и готов наш долгожданный плов. 30 минут, и он готов. Какой он ароматный получился, смотрите. И самое главное, рассыпчатый. Абдан сон бултыр, ми күрүч баткендеми. Болгондуктанбы, там абдан өзгөчө. Жана таттуу. Абдан таттуу. Я одно поняла. Самое важное в приготовлении этого блюда – это правильно подобранные ингредиенты и, конечно же, сноровка нашего повара. Оштукуна караганда бул ичине ширинирээк болот да, Ошо. Жакшы да. Бул сарайча булундан эмнени жасаганын табабыз? Булундан мен кыргыздын улуттук тамагы умач атала деген болот бизде. Унга туз суу менен же сүт менен сээп умачу калап алабыз. Анан муну дагы көрсөтөм сага. Кууруп, сүткө пышырабыз. Бул аябай даамдуу, аш болумдуу кыргыздын улуттук тамагы. Умач эмне деген сөз? Эмне? Бул умач деген бул умай энелерибизден калган сөз экен да. Умай энелерибиз мындай көбүнчө мына келиндерди төрөлгө жакын умачтык кылып берет. Умай энелерибиз колдосун, умай энелерибиздин умачы аталасы деген мааниде айтылып калган да. Ушинтип мына туз салынган суу менен утуру мындай кылып ушинтип укалап алабыз. Куйбаш керекпи? Жок, куйбайсың, утуру себелейсиң. Тоголоктоп алабыз да муну. Умачу калайм деп коебуз биз муну. Майда болуш керекпи? Майда тоголок болуп чыгат. Бир колуң менен сууду себелейсиң. Анан мындай кылып тоголоктой берсең, уну өзү мынтип тоголоктолуп утуру бөлүнүп чыгат. Мындай кыла берсең, Кургак колун менен. Кургамай, мына итти, мына сепкен жериңди аралашты. Ой, молодец. Сени кухняга ишке алабыз. Кыргыздын күлчатай деген тамактары бар, камырдан. Кесме деп коет. Үйрө ыстык деп коебуз биздин энелерибиз. Ундан жасалат ушулар бардыгы. Жасабай калдык, энелерибиз, чоң энелерибиз күндө эле ушундай тамак пышырып берип жүргөн. Бул аш болумдуу, даамдуу, пайдалуу дагында. Азыр дагы кайра ушуну жандандырып атабыз. Көп эле эмелерибиз, айылдарыбыз ушундай жасап калдык. Ушундай тоголоктор түшөт. Ушуну майга, койдун майга көбүнчө куурат да. Кууруп, анан сүткө кайнатып салып, ыстык деп коебуз. Аталым умач ыстык, умач атала деп коебуз. Ушундай тамак. Койдун куйругун эритип, мына майын сковородкага куюп. Бул тала ташта, тоолордо жүргөндө да оңой да. Тез өздөрү жасап даамдуу, тоюмдуу болот. Балдар дагы аябай тамшанып ичет элек биз. Муну кууруп алгандан кийин мынтип казанга сүттү куюп коебуз. Сүт кайнаган маалда умачты салып, кайнатсак, умач ыстык кайнап, бир кайнаганда пышат. Анан куюп бере беребиз чыныларга. Суюк тамак болот бул көбүнчө. Азыр салып пиширип берем силерге.
силер дагы ооз тийип жеп кеткиле биздин умачыстык тамагыбыздан. Эже, сериал тамагына мол окшош болуп кетет эми. Биз негизги америкалыктар эртең менен сериал жейбиз да. Сүткө кошуп жейбиз. Ошолорго окшош эми биздин аталышы башка, биздикинин жасалышы дагы башка. Натуралный өзүбүздүн продукцияларыбыздан жасайбыз. Анан тузуну да мага жараша салабыз. Болот эми. Что? Ой, рахмат, бышырып койдуң сен сапырып. Же бул тамакты эми башка аймактардан жеп аламбы? Жок, бул тамакты башка аймактарда көп эле жасай бербейт болуш керек. Биздин ушу айрыкча түштүктө, Баткенде көрүп жасайбыз. Бул аябай даамдуу. Жактыбы сага? Жакты аябай. Ошо бул уникалдуу болуп эми. Муну ичсең кечке курсагың ачпайт, ток жүрөсүң, көңүлүң шат, күчтүү жүрөсүң. Ушундай эмеси керемети жакшы. Көпүрүп жешин. Ошон үчүн кыргыздар көп палбандар чыгат. Эндрю даамын билбей койду, жеп атыпчы. Мурдун кара. Аябай майлуу тамак экен. Даамдуу, майлуу, койдун майы, сүт дагы майлуу да бизде. Жерибиз чөптүү. Мындай Уйларыбыз сүттүү. Мындай мага сезилип атат. Ундан жасалган эле майды эле майды эмеге сүткө салып дегенди сезилип атат мага. Майлуураак болуп калды. Майлуу болуп калды. Ун сезилген жок да. Бирок майга куурулган үчүн ун аябай топоктуу тамак аш окшойт, аябай. Ошондой бир жесең ошо тоюмдуу болот. Тоюмдуу болот. Курсагыңар ачпай көпкө жүрөсүңөр. Биздин Баткенде ушундай умачыстык деп аталган даамдуу, тоюмдуу, аябай уникалдуу тамакка келиңиздер. Даамдуу Баткен. Биз өзүбүздүн кириешки, чипсы сыяктуу жакшы көрөбүз го жегенде. Ошо окшоп кеткен даамы. Алатоо аянтыбызда Манас атанын эстелигинин ордунда мурун эркиндик турчу мына. Азыр ал эстелик Баткендин борборунда экен. От обилия сухофруктов прям глаза разбегаются. Если абрикосы были высушены в этом году, то значит урожай был очень хорошим. Қанша мың басы? 30 сом. 30 сом дейді. Оны тышелі да, бір іші таза? Іші таза. Мне всегда
всегда было интересно, что можно приготовить из готовых сухофруктов, да еще в самой Баткенской области, на родине кыргызстанского абрикоса. Об этом мы узнаем через считанные секунды. Баткенская область известна своими абрикосами не только в Кыргызстане, но и в других зарубежных странах. По словам местных жителей, насчитывается более 80 сортов этого фрукта только по Баткенскому региону. Представляешь? А бирок биз кечигип калыптырбыз. Өрүктөр өсүп, жиналып кетиптир. Ал болбосо деле биз жогулган түшүмдү көргөнүбүзгө өтө көбүрүнчү табыз. Кто хорошо разбирается в сухофруктах, тот сразу отправит вас в Баткенскую область, поскольку, по мнению экспертов, только в Баткенской области сушка абрикоса в основном происходит естественным путем, без использования химикатов. Ал учурда келбети кандай болот экен? Сера менен кургатылса, алар жакшы сакталышат деп уккам. Чын эле бул жерде андай нерселерди кошпойт бекен. Аны кантип далыл деле алабыз? Аны азыр сурайбыз, Эндрю. Макул. Баткенде өрүктөр ушунтип эле жерде эле жата берет экен да? Монтип эле. Мына ошол күндө түшөт. Муну эми кагып таштаса деле болбойт. Кандай шамал? Аябай көп түшүм. Чогулталдык. Өрүктү мына ушу көрүп турган мына бул өрүк. Ушуну биз узун шыргый деп коебуз. Узун таяк менен башына бирөө чыгат дагы кагат. Аны жерге түшкөн өрүктөрдү бирден теребиз. Бирден терип, аны яшыкка салып, анан жана өрүктары деп коебуз. Ошо өрүктарыны түнү менен коюп коебуз да, эртең менен анан кийин кайра өрүктүн биринин үстүнө бирин түшүп калбагыдай кылып, бирден дагы мындай кылып туруп жайып чыгабыз да. А жайганда мүмкүн болушунча күнөстүү жерге жайыш керек да. Клеенкалардын үстүнө, же болбосо таштуу жерге, же мындай бетондуу жерге, мындай ушундай жерлерге кургатабыз да. Анан кургап, анын өзүнүн мөөнөтү бар. Жана баргек кылыш үчүн ичиндеги данегин алып ташташ үчүн бир 3-4 күн коебуз. Мөөнөтү жеткенден кийин анан биз баягындай кылып баргек кылып ичиндеги сөөгүн алып таштап, кайрадан дагы бирден кармап тизип чыгабыз. Аны дагы күнөстүү жерге коебуз дагы кургатып, анан ал жакшы кургагандан кийин анан үйгө алып кирип коебуз. Анда жалпы жарактуу мөөнөтү канча болду экен? Эми өрүктүн жарактуулук мөөнөтү ар кандай сакташыңа карайт. Ким канчалык кандай сактайт. Кээ бир жерде өрүктө ысык жерге сакталган болсо курт түшүп кетет. Курт түшүп кетет дагы мындай неме болуп калат. Жана дарыланбаган өрүктөргө көбүнчө курт түшөт. Анан кийин эгерде мындай шамалдап турган жерге анан кийин жанагындай бир жакшы клеенка эмес, жакшы жанагы пахтадан жасалган кездемелерден мешоктор жасап туруп, ошого эгер сактай турган болсо, анда 2 жыл, 3 жыл сактагандар да бар даже. Химикат коштоп турбайбы? Жанагы химикат дарылап атпайбызбы? Сера менен дарылап атпайбызбы? Ал өрүктөргө деле курт түшөт. Эгерде жанагындай ысык жерде калган болсо, аны дагы баягы сакташтын жолу бар да. Салкыныраак жерге, мындай шамалдап турган жерге сактайт да. Дарыланбаган өрүк кичине дамдуураак болобу же айырма эмне болот? Дарыланган өрүк бир аз кычкылыраак болуп калышы мүмкүн. Бир аз кычкыл, баягы серанын эмеси келип турат да. Мындай сераны колдонулбаган учурлар болобу? Ошондой өрүк колдонулбаган учур болот. Жанагы кара компотко анан азыр адамдар көп ошого таштап калды дедим го, мындай дарыланбаган өрүктөрдү жей башташты. Ага сера кошулбайт. Ал жөн эле натуралный эле естественный үстүнөн кагылган боюнча эле күнгө жайып эле анан аны дарылабайт. Ошо боюнча эле терип алынат да бул.
Биз мындай уктук элек да, баткендиктер жергиликтүү жашоочулар өздөрү үчүн өрүктү кургатканда бир башкача ыкма менен кургатышат. Сатууга даярдашса, аны башка ыкма менен кургатат депчи. Ошол нерсенин канчасы чын эмес, анан ошол ыкмалардын айырмалары эмнеден болот да? Ал ыкмалардын айырмалары эле жанагы сера кошуп дарыланган өрүктөр базарга чыгып атпайбы? Аны биз жебейбиз, чынын айтсакчы. Анан кийин жанагы дарыланбаган өрүктөрдү жейбиз. Анан кийин азыр шаардагылар деле көбү түшүнүп калды муну. Азыр көптөр эле дарыланбаган өрүктөрдү алып калышты. Эми баягы конок тосконго, бир тойлорго эле жанагындай дарыланган өрүктөрдү албаса, көбү дарыланбаган эле өрүктөрдү алып калышты да. Сера менен дарыланган өрүк, аны жөн эле күнгө жайып эле кургатылган өрүк. Ушу эки эле түрү болот да, андан башка түр болбойбу? Кыргызстан боюнча көп эле региондордо өсөт. Бирок Баткендегидей болбойт башка жактын өрүктөрү. Мисалы үчүн мына Оштун эле же болбосо көлдүн, ысык көлдүн өрүктөрүн кургатып келгенде, алар ошол өрүктөрдүн даамы да башкача болуп калат. Анан кургагандан кийин алар да капкара болуп калат. Себеби ошол өрүктөрдө неме көп, суу көп. А биздин өрүктөрдө канты көп. Айырмачылык. Анан экинчи жагы бизде күн өтө ысык. Өтө күн ысык болгон жерде мөмөт бат дагы бышат, анан даамдуу дагы бышат. Мен даярдап койдум. Мынау биз эми компот дейбизби? Компоттордон ичип көрсөңөр болот кандай экенин. Мына дарыланбаган өрүктөн, дарыланбаган өрүктөн эле салып туруп эле буга сахар салган жокпуз, кант салган жокпуз. Ооба, бул өзү эле. Сууга эле кайнатып неме кылдык. Анан эгерде калоочулар буга өзүнүн даамы бар турбайбы? Ооба, өрүктүн өзүнүн даамы бар да. Анан бул натуральный өрүктөр, бул абдан мындай жагымдуу келет да. Мынаны бизде Баткенде чүлү деп коет. Чүлү. А бул компот, бул чүлү деп. Чүлү, муну түндө биз ичинде жүрөт. Аны кайнатканбыз да. А муну кайнатпай эле түндө мына 5-6 ону салып туруп эле үстүнө кайнак суудан куюп түнү менен коюп койсок, бул өзүнүн согу чыгып калат да. Анан мунун өрүгүн дагы жей беришет. Анан мунун немесин ичсе дагы болот. Бул дагы аябай пайдалуу да, ден соолуккачы. Ооба, муну деле кадимкидей ичсе болот. Бул кайнаган жок, бул натурал өзүнүн эле немеси. Ооба. Өтө ширин эмес, алсыз эле бир даам келип атат. Себеби кайнатылган эмес, ошон үчүн кайнатылган эмес. Өрүктүн нак эле өрүктүн өзүнүн эле немеси. Бул кайнатылбаган өрүктүн даамы да. Бирок бул өтө пайдалуу. Буга караганда бул өтө пайдалуу. Ооба, пайдалуу. Дарыланбаган абрикос. Мына дарылаган жокпуз. Жөн эле күнгө жайып эле, кагып эле. А бул жерде ошонун эле дарыланганы, бирок муну баргек деп коет. Баргек. Себеби мунун ичиндеги баягы сөөгүн алып таштайбыз да, алып таштайбыз. Дагы өзүн кургатабыз. Бул болсо казенек өрүк деп койсок болот муну. Казенек дегенибиздин себеби баягы башында өзү кургап түшөт. Муну биз пока өзү башынан кургап түшмөйүнчө биз муну мындай каккан жокпуз да. Бул өзү бышып, мынандай кургап, анан түшүп келет. Түшөт да жерге. Жерге түшкөнүн анан биз мындай чогултуп жыйнап алабыз.
мына өрік жаңыдан бышып атканда, дарақтың башында тұрғанда өрікті жеп, анан артынан су ичсең ичиңди оорутат да. Анан бизде мындай бар, мындай сөз бар. Ошол эле өрүктүн жеп туруп, ошол сөөгүн чагып, мынау данегин жесең, ичиңди оорутпайт. Кышка компот бекитебиз, анан кийин мына кыямдарды, вареньяларды жабабыз кышка. Мына банкаларга. Анан Баткендин башка жактардан болгон айырмасы, мынанда биз банкага өрүк курут жабабыз. Өрүк курут. Буну биз кышка жей турган кылып мына банкаларга жаап алабыз, кайнатып. Мунун составында кадимки эле сүзмө же айран. Айран же болбосо сүзмө, анан кийин өрүктү биз жана эт турагычтан өткөрөбүз дагы, кошуп туруп анан муну кайнатабыз. Ошондо өрүк менен баягы сүзмөнүн аралашмасынан бизде мына өрүк курут пайда болду. Муну мына кыям катары, варенье катары жесе дагы болот. Анан болбосо мына ушудан эле бир 2-3 чоң кашык салып, үстүнө кайнак судан куюп, суюктук, мына кадимки суюк түрүндө ичсе да болот да. Бул биринчиден бул адамды ток кармайт. Экинчиден ошол неме эч кандай организмге зыяны жок да, мунун пайда. Муну жана диета кармагандар жесе болот. Сиз эчтеке айтпасаңыз, анда бул эми чычырканактын эми кыямы болот экен деп ойламокмун да. Жок. Жок, чычырканактык эмес бул. Бирок бул ошого окшошот экен. Түсү окшошу мүмкүн, бирок даамы окшобойт. Сүзмө бар экен деле сезилбейт экен. Ооба, даамы окшобойт бирок. Аябай таптаттуу эле болуп деле да, тозма. Таттуу болуп турбу? Эми буга дагы кичине кант кошуп койсо да болот, кошпой кайнатса да болот. Эми ар ким, кээ бирөөлөр кантты жебейт го. Жебегендер кант салбай эле кайнатса болот. Жегендер кийин деле кошуп алып неме кылса боло берет да буга. Даамы мындай варенье жесең жүрөккө тиет. Ооба. Бул жүрөккө тийбейт экен. Бул жүрөккө тийбейт. Айттым го, муну жанагы диета кармагандар дагы жесе болот. Абдан жакшы. Жегиликтүү тамак катары да, бул кадимки эле тамак катары болот да. Сага жагатабы? Сүзмө? Сизге эми сүзмө эми так дамданган жок, Мага дамданат. Сага дамданат. Аябай. Ар биринин вкусу башкача да. Я знаю об баткенских урюках, вот именно который называется кандек. Этот урюк вырастает в Баткене, и его стараются высушить, приготовить на самом дереве. То есть оно подсыхает там, и потом подстеливают под дерево какую-то подстилочку, на которую он собирается при падении. Про этот, да, урюк? Ну, возможно, именно этот, потому что я остался, он более сухой такой был, очень крепкий. Почти хрустящий, когда его надкусываешь, он как сахар раскалывается, и во рту очень сладкая субстанция. Потом я знаю, что этот урюк очень полезен для сердца. Если его, значит, кушать, то он поддерживает сердечную мышцу. Поэтому мои ровесники, многие, которые сталкиваются с болезнью сердца, пытают или предпочитают найти такой урюк на базарах Москвы. Внешне выглядит не очень красиво, зато пользы от него очень много. Я сам много его ем, использую его, на ночь ставлю в водичку, утром воду выпиваю и кушаю. И для меня это ползавтрака моего. Легко ли вам удается, допустим, да, в Москве находить баткенский урюк? Ну, не так легко, как хотелось бы. Но знакомые, которые из Киргизии приезжают, мы их всегда просим захватить свой рис узгенский или даже баткенский, что нам тоже нравится. И вот урюк обязательно. Баткенский? Баткенский, да. Как баткенский урюк? Нет, вот или... чтобы так название такого, что вот прям баткенский, такого, к сожалению, нет. А можно было бы тем самым рекламировать его. Вот. Просто продается урюк. Он лежит вот в таком разнообразии, там много видов, и люди, которые выбирают, они стараются найти покрасивее там, и так далее. Не все знают о таких качествах баткенского урюка, как хотелось бы, например,
Вот. Смотрите, какая красота! Жемчужина региона. Мы даже предположить не могли, что сможем увидеть Төрткүлское водохранилище, одно из главных богатств Баткенской области. Алыстан Киримкиде эле көл болуп көрүнөт экен. Ошондуктан Баткендин жашоочулар анда-санда бул жердин суусуна дагы түшүп турушат окшойт. Вода, которая накоплена здесь, питает всю Баткенскую область. Именно благодаря ей растут всем известные баткенские абрикосы, персики, виноград и рис. Бирок эң кызыгы бул суу сактагыч тууралуу интернетте маалымат өтө аз экен. Бул дагы Баткен облусунун бир уникалдуулугун көрсөтүп жатат деп ойлойбуз. Төрткүл в буквальном переводе означает 4 цветка. Какой смысл в далекие советские годы создатели вложили в название, местным жителям пока неизвестно. Они лишь предполагают, что так, возможно, водохранилище назвали в честь одноименного близлежащего села. Моңгулдардан эрген суулар бул жерге түшөт экен. Ал эми жалпысынан алып келгенде 90 миллион кубометр сууну сактаганга бул жердин мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул көлөмдүн азырынча 3/1 бөлүгү бар го деп ойлойбуз. На этой позитивной ноте, когда мы еще наполнены самыми разными эмоциями и чувствами, мы завершаем наше гастрономическое путешествие по Баткенской области. Убактын аз болуп калганы мага аябай өкүнүчтүү болду. Көп жерлерге барганга өлгөрбөй калдык. Поэтому мы не прощаемся с родиной кыргызстанского абрикоса. Мы сюда еще вернемся. Албетте, биз кайрылып келебиз. Саякатыбызды сөзсүз улантабыз, анан Балким эмкисинде Баткенден баштайбыз. Действительно, поездка в эту область выдалась насыщенной и интересной. Но мы надеемся, что в будущем она нас еще больше удивит. Ал эми жолубузду кыскартып, азыр учак менен учуп кетебиз. Мы почему об этом говорим? Авиатранспорт в разы сокращает огромные расстояния между городами. Так вот, от Баткена и до Бишкека всего 1 час полета. Чын эле 1 сааттык жолбу? Мен аны азыр текшерем. Дороговато, однако, выходит. Туристтер көп болсо, анда жол киреси арзан болот деп ойлойм. Анда эмес кеттик. Вернулись. За достаточно короткое время мы проколесили практически всю нашу страну. Ар бир аймактын уникалдуу тамак-аш өндүрүшү жана азыгы менен биз ар бир аймактын өзгөчөсүн изилдеп таап чыктык. Наше гастрономическое путешествие было просто невероятным. Оно превзошло все наши ожидания. Биз Кыргызстандын жаңы тараптарын ачып, аябай кубанып жатабыз.
туристтер эмес, өлкөнүн өзүнүн жарандары билбеген нерселерди ачык көрсөтүп бердик. Каждый регион уникален по-своему. Блюда, которые готовятся, и продукция, которая производится в разных уголках нашей страны, заметно отличаются друг от друга. Поэтому все, что мы находили, изучали и пробовали, мы включили в нашу гастрономическую карту Кыргызстана. Себеби дегенде, биз атайын уникалдуу тамак аш жана азык өндүрүлүүчү жерди атайын таап издеп барганбыз. Көп учурда абдан көп убакыт ошого эле эми кетип калды. Андан дагы аспозчулардын тамак аштарынын сырларын, даярдоо ыкмаларын бөлүшкүсү келбеген учурлар көп кездештик. Как всегда бывает с непривычки. Это только начало. Продолжение обязательно будет. Ошондуктан биздин программадан алыстабаңыздар. Дайыма биз менен жүрүңүздөр. Кош калыңыздар. До свидания. Всем пока-пока. До скорой встречи.